Балам 4 жашта сүннөткө отургузалы дегенбиз, 3 жана 5 жашта отургуш керек дейт экен го. Ушул канчалык туура? Азыр 4 жашында отургуза берсек болот. Болот 3-5 деген жери жок анда. 4 жашта отургуза бериңиздер. А баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканы, Алла Таала өзү тактык жакшы көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай кылса, так немени кылгыла дегени 3, 5, 7, 9, 11 отургузганга тиешеси жок антыгандар. Андай болсо анда 2 рекет баны фарыздын эмне кылайлы? 3 кылайлы. 4 рекетти пешинди 5 кылайлы. Андай эмес да, бул эми кээ бир жеринде ал болот. Тамак жегенде, курма жеген, ал курмага айтылган өзүчү. Жесең так же деген да. 3тү же, 5ти же, 6 болуп калса дагы бирди кошуп кой деген да. Ниче да ал эми. Мына 3 менен мына 5 жаш менен дагы күтүп отурайлы бир жыл. Отургуза берле. Эстегенде курманы жегенде бисмилла, оң кол менен жейбиз го, сол кол менен сөөгүн чыгарабыз. Бул жактан оң кол менен жеп, эмне кыласыз сол кол менен? Сөөгүн чыгарабыз. Бул өзүнчө сүннөт да. Тиш жулдурсаң, же сынып калса, тишти эмне кылыш керек? Жерге көмүш керекпи, же эмне кылыш керек? Жерге көмүп коелу. Адам денесинен чыккан жерге көмүп коюш керек. Мурдагыдай бул нанга салып, анан итке берип, итке берип, менин тишим сага, сеники мага, токтот аны барды. Бары сүйлөшүп, договор кылыпчы. Анда сразу ыргытпайт, токтоп турат да, ал ит мынантип кайра качан берет экен деп, нанын карап отурат. Азыркы иттер нан жейби, жебейби анан? Азыр эми аларны народныйда немелер жеп калдыбы азыркы иттери? Субханалла, субханалла. Ошо иттерди баккандай биз элди бага турган болсок кана, адам бирөө акылын албасын да. Канча акча кетет, садака десе 20 сом чыгарат ошолчу. 100 сом чыгарса, кыямат агачы. Бердим го мен сага деп. Иттерине 1000 сом канча билбейм, канча акча калып берем. Мага бирөөлөр акча бересе эле 300 000 сурасам кредит алып берем дейт. 1-2 күндө албайын десем, азыркы учурда мага абдан зарыл болуп турат. Жакынкы учурга пландалган жумуштарды бүтүрүүгө, үйгө отопление киргизүүгө керек болуп атат. Жолдошум өтүп кеткен. Эмне кылсам? Албайын десем муктажмын. Же сиз алып бериң. Ал каяктан таап берет, күнөөсү өзүнө. Сизге таап берген, сизге 300 000 карызбы, кредит алабы, башка алабы, ол өзүнүн иши, өзүнүн күнөөсүн көтөрсүн. Сиздин 300 000-ңизди ордуна коюп койсун ал. Оп туруңуз. Ал ит сатып алып береби, чочко сатып алып береби, ал арам иш болсо делечи, мисалы үчүн чочконун немесинечи. О сизге өткөндө сизге арам болбойт. Кредит алып атабы же башка нерсе кылып атабы, сизге арам эмес ал. Бирөөнүн уюн же коюн, Кудай сактасын, урдап келип сатып туруп акчасын берсе деле, сиздин өзүңүздүн акыңызды алып атасыз. Акчанын өзүндө арам адал болбойт. Действие ошо кыймылдын ичинде болот. Ал туура эмес таштап атабы, кыямат күнү жооп берет ага. Ага сиз эч кандай жооп бербейсиз. Сиз тим более азыр муктаж, күйөөңүз, жолдошуңуз өтүп кеткен болсо, отопление, андай жок эле толук алганга укуктуусуз. Ал каяктан алса алып бере берсин. Ал да мына күнөөгө сизди шерик кылбасын да, кредит ала берейинби? Анан берейинби депчи. Кебирлер бар го мындай деп. Молдоке, эшке чыгып келейин дейт да, мынтип сигаретин. Чыга бер сенин. Молдону ошо күнөөгө шерик кыласың ошону. Уруксат сурапчы. Адеттүү болуп кетишет экен. Уруксатпы дегендей кылыпчы. Күнөөнү өзү кылганга аз келгенсип, шерик да кылып алат да. Москвадабыз. Мага аялым иштеп жардам берсе болот. Чогуу иштесеңер болот, проблема жок. Жардам берсин. Тахажжудтун дараты менен багымдат окусам болот же багымдатка өзүнчө дарат алыш керекпи? Себеби ортосунда өзүрүм кармап калат. Жок, караңыздар. Эгерде дарат сынган болсо өзүнчө аласыз. Эгерде дарат сынбаса, анда ошол менен ала берет, эч кандай неме жок.